Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 11 февраль 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарына өтө жақын жерде жайгашкан Фуркаттын центринен сатыла турган 2 кабаттуу жаңы бүткөрүлгөн, сону ремонт болгон сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Таза суусу бар, свети бар туғандар. Жери 5 сотық, кызыл китеби дагы бар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөр эле жакса керек. Келип эле жашай бере турган даяр үй. Фуркаттын центрине, кругтун жанына келесиздер. Анан Мады тарапка 500 метр жүргөнүңүздөрдө мына сол тарапта Югстрой Эко Маркет деген магазиндерди көрөсүздөр. Андан өтүп эле сиздер солго Нурмамат Ажы көчөсүнө бурулуп кирип, түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жери канча дей турган болсоңуздар 5 соток, узун турасы 15ке 30 болуп калат жердики. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар. Анан 2 таза суу бар экен, 2 таза суунун трубасы өткөрүлгөн дейт. Мына көчөнүн боюнанча биринчиси Башбулактын таза суусу, анан шаардын таза суусу дагы өткөн. Суу, свет боюнча маселе жаралбайт. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Локация негизинен сонун. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга деле ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп койсун. Жакшы да. Фуркаттын центрине пешком эле барып келип турсаңыздар болот. Шаарга деле 5-10 минутта кеңири кирип барасыздар. Туугандар, границаларын түшүндүрөйүн. 5 соток жери Пескоблок собордон башталат дагы, мына ол фундамент соборго чейин болуп калат. Көчө бою 15 метр тугандар. Узуну мына жакта дагы бир темир тосмо бар экен, ажалкананын жанында. Границасы ошол жака чейин, жакындап деле көргөзүп коеюн. Мына темир тосмону көрүп атасыздарбы? Ушул жака чейин узуну 30 метр. 15ке 30. Айттым тугандар. Башбулактын таза суусу бар, шаардын дагы таза суусу бар, свет дагы бар, интернет Wi-Fi дагы келген. Үйлөрдүн санын деле көрүп атасыздарбы? Өтө көп экен. Жакшы, сонун. Үйдүн узун турасы 10га 11, 2 кабаттуу үй, анан подвалы дагы бар. Подвалын жилой кылып койгон экен. Эң негизгиси бышкан кирпич тугандар. Сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган, чорный потолок болгон, крыша жабылган, суу түтүкчөлөрү деле орнотулган. Жүрүңүздөр эми үйдү көргөзүп берейин. Тугандар, бул үйдүн кире бериши кийин каалагандай кылып жайланышып аласыздар. Анан буюм тайымдардын бардыгы кетет экен. Ошол информацияны да айтып койдук да. Занёскалар бардыгы калат бирок. Так, бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, анан тугандар, канча бөлмөдөн турат деп ойлоп калсаңыздар мүмкүн да. Биринчи кабаты 3 бөлмө таза. Экинчи кабаты дагы 3 бөлмө. Анан бир бөлмөдөн турган подвалы дагы бар. Ар бир кабаттын ортосуна монолит плита ташталган тугандар. Сиздерге айтам да унутуп калыпмын. Так, бул ошондо биринчи кабаттын 3-чү бөлмөсү. Буюм тайымдар кетет тугандар. Эми ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Макулдашып калсаңыздар калтырып деле кетиши мүмкүн экен. Анан мына жактан подвалга деле түшүп барсаңыздар болот тугандар. Жазып подвалын көргөзүп берип коеюн, жүрүңүздөр зерикпей. Подвалга сырт тараптан дагы кирсеңиздер болот, эшиги бар экен. Так, бул ошондо подвал. Аз бул жагын бир кухня кылып иштетебиз деди. Мына сырт тараптан деле темир эшиги бар, ачып кирип келе бересиздер. Дубалдары жидкий обой экен, ушундай. Анан тугандар, ар бир бөлмөнүн ортолоруна монолит плита ташталган, жакшы качествода салынган деп ээси маалымат берди. Эми кийин келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт. Так, жүрүңүздөр. Лестницалары да жакшы экен, мындай звук деле чыгарбайт особо. Да, экинчи кабатка чыгабыз тугандар. Анан мындай люстралар да мода болуп атат. Азыр свет болгондо мындан дагы көркүнө келмек үй. Эми свет жок экен. Срочно сатыш керек экен. Тартып аткан учурубуз тугандар. Так, бул экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Так, бул экинчи кабаттын экинчи бөлмөсү болуп калат. Караңыздар, сонун экен. Лестницалары да жакшы. Мына тугандар, люстра, потолоктору натяжной. Анан бул жагы санузели. Даяр үй экен тугандар. Стиралка, ресторан бардыгы бар. Баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар тугандар. Кызыл китеби бар. Баасы болсо $107,000 бааланды. Анан кеми бар.
ала турган реальный адам болсо жакшы кеми бар десе. Эси номер ушул видеонун экранында жазылган. Баарыңыздарга ийгилик, колдон чыгарбаңыздар.